25'te beri жақсы білем. Ким қантип байыған, ким мемлекет қызмат қылған, ким уырдаған мемлекетті. Аны мен жақсы білем. Бірінші сенен бастайым, açık айтайын мынаке, мына мен өзің бастадың. Мен айтпайын дедім мына. Құдайым қолда, ел қолда президент болып қалсам, ошо миллиардтар төктірем бюджетке, мұғалімнен айналып ошо менен көтерем мен. Ошондай коррупционер есептелген 35 бар. Папаминле билен бардым. Мен ошодан баштайм. Егер чындап кыргызды карыздан кутулгуң келсе, урматтуу премьер-министр өкмөт башчы, 100 уурунду билесиң, бардыгы билет. Бардык кыргыз билет. 100 уурунду топто, ушундай кылып жыйна, айт. Жедик, ичтик, эми жараткандан корколу дагы кайтаралы. Де ушундай деп 100 уурунду карма. Анын 35-ин издештин кереги жок. Жээнбековдун чөнтөгүндө бар. Тизмеси барбы? Ошолор топтобойбу. 92 жаштагы премьер-министр кайрада Малайзияга келди, 92 жашта. Эмне кылды? 5 күндүн ичинде 50 миллиард доллар топтоп койду. Кимден? Уурлардан. Окудуңарбы? 50 миллиард долларды ордуна коюп койду. 5 күндүн ичинде. Кандай дейсиңер? Мана күйгөн, баягы камера үчүн иштебеген, камера үчүн намаз окубаган, камера үчүн соопчулук кылбаган, жетекчинин кыла турган иши ушул. Кабинеттен чыкпай эле жасай турганын жасап коет. Мана Өзбекстандын президенти Мирзиёев не деди кече чыгып? Соц тармактардан кайрылды. Көрдүңөрбү? Айтты. Бүт баарын чекеден мамлекеттин казынасына уурдагандарын төктүрүп атам деди. Gününü 1,5 milyon dollardan düşüp atат мамлекеттик казынага деди. Gününü дагы түшөт деди. Түшүп бүткөндөн кийин бул айвандар чыгып элдин алдында кечирим сурайт деди теледен. Мана ушундай болот күрөш жүргүзгөн киши. Күрөштү ушинтип жүргүзөт. Анан мен сага кылмыш ишин ачып коюшум мүмкүн, 3 күндүн ичинде качып кет деп кабар бербейт ал. Түндө 1,5-да уктап аткан жерден кармап келип атат. А биздикилер эртерээк кабар берет. Сен тезирээк кач. Качып бүткөндөн кийин сен кабар берип кой, мен бүттү, мен качып бүттүм деп. А мен сенин артыңдан кылмыш ишин козгоп коем. 2-3 ай, 4 ай, 5 ай туруп тур. Кыргыз унутчак. Эртең эле унутат, анан келе бересиң. Мына ушундай келишим түзүп атат. Тилекке каршы. Ошондуктан жанагы Иштанберди кени боюнча, башка кендер Кыргызстандагы бардык кендер боюнча мен ичен жолу кайрылдым, дагы бир жолу кайрылам. Бизден эстүү, бизден акылдуу, бизден таза, муун келмейинче тоо таштарды казып жарганды токтотушубуз керек деп. Токтотуп турушубуз керек. Бизге жаратылыштын байлыгынан өткөн байлык жок. Өлкөдө улуу реформа жасай ала турган мыктыларды бийлик элге жамандап, терип жок кылып бүтө албай бара. Алардын Бакиевдин доорунда иштеген деп айып койгондон башка кынтыктап алышпайт. Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебинде Алмазбек Атамбаевге Бакиев Данакер орденин берип, алдап соолап кутулду. Ошол орденди алып жатканда көзүн жашылдантып Атамбаев мынтип айтат: "Курманбек Салиевич, сиз асыл адам экенсиз. Мен сизди билбей жүрүптүрмүн. Далай нервиңизге тийиптирмин. Барды кылгандыгым үчүн кечирим сурайм" дегендигин бийлик жаап жашырса да эл билет. Чыныгы элге эмес, бийликке кызмат кылгандар ушинтип мактоо арнашкан. Ал эми Адахан Мадымаров элди ойлогон эр азамат экендигин анын Акаевдин да Бакиевдин да учурунда бардык адилетсиздиктерди президенттин көзүнө сайып айтып жүргөндүгү менен бийликчилерге жакпай келет. Ага мисал Адахан Мадымаров Бакиевдин учурунда жогорку кеңештин спикерлик кызматынан Бакиевдин туура эмес башкаруу системасына макул болбой, өз арызын жазып, депутаттык мандатын да албай, кызматтан өзү кеткендигин дали катар ошол кездеги маалымат жыйынынан көрсөңүздөр болот. Ошол кезде Адахан Мадымаров Ак Жол партиясынын политсоветинде түгүл, партиянын мүчөлүгүндө да жок экендигин айтып, элдин гана эч бир партияда жок саясатчысы экендигин билдирген. Мен өзім сұранбадым. Өзім сұрандым, коллегаларға қайрылдым, ешқандай талаш тартышы жоқ. Bir doğuştan meni қолдап,
кызматтан кетүүмдү колдоп берсеңиздер деп сурандым. Францияда жазаласыз бите башка кызматка келечек Ойлонобуз. депутат болуп чыгасыз да? Аны дагы чечебиз. Карап көрөбүз. Рафан Тусабай, чем вы будете заниматься? Чем вы будете заниматься дальше? Я отвечал вчера на этот вопрос, чем занимается 5,5, почти 5 миллионов населения Кыргызстана. Будем жить, работать. Такой вопрос. Вот сейчас, когда депутаты из других фракций выходили, они сказали, что вот партия Акжол буквально вас вот предала, вот съела буквальным образом. Вы разочаровались в партии Акжол? Вы останетесь в этой партии? Хотя вы всегда говорили, один из лидеров этой партии, я никаким лидером не был. Я не член политсовета. Я ни в какую организацию не вхожу. А разочарование или очарование, там, у меня всегда было ровное отношение. 2010 жылы парламенттик шайлоодо Элмырза Сатыбалдиев менен токтоп алган жолуктум. Бир 7-8 саатта жолугушуп отурдук. Ал киши Бек Боруев менен жакшы экен мамилеси. Ошол жерде барып шашпай кетти, чай ичип, эс алып кетти. Мен анда мамлекеттик кеңешчилем дейт. Ошо акыркыда 2009 жыл ушу күз мезгилинде экен. Сөздөн сөз чыгып Дайнар Үсөнов айтты дейт да. Мына дейт, биз коррупция менен күрөшүп жок кылып атсак, Совбестин секретары Мадумаров айтып атат. Бул коррупция биз 7-этажга штеттеги немеге чедакка чейин чыгып кетип айтып атат. Дегенде тиги Бакиев чакырды дейт, Курманбек Салиевич. Чакырылачы Мадумаров деп. Анан Адахан аке деп айтты. Адахан аке кирди дейт. Киргенде Бакиев бир жарым сааттай ачышталды дейт да. Сен каяктан көрүп атасың? Каерден көрүп калдың? Эмне болуп атат? Дегенде Адахан аке сөз алып айтты дейт. Курманбек Салиевич, биринчиден балаңызды, экинчиден инилериңизди бүгүн жумуштан кетирип тазаламасаңыз, сизди эртең Акаевдин тагдыры күтүп турат деп. Муну мен айткан жок, муну Мадумаров айткан жок. Муну Элмырза Сатыбалдиев айтып атат, сураңыз ошондон барып. Мен кадимгидей муздап чыктым дейт. Элмырза Сатыбалдиев. Эми жакшы бүтпөй калды го баягы деп. Дайнар Үсөнов айтып жиберип, анан Адахан Мадумаров чакырткан, келчи, мен азыр эле сүйлөшө коеюн деп. Мадумаров айткан сөзү ушул болгон. Муну ким айтат? Муну ким айтат? Элестеңиз, сизди Акаевдин тагдыры күтүп турат эртең деп. Эгерде балдарыңызды, инилериңизди бүгүн жумуштан кетирбесеңиз, ушундай тагдыр күтүп турат сизди деп. Мында айтат го, мына Мадумаров Акаевди Бакиевди ээрчитпөдү, Бакиев кызматты келет деп. Канаке? Муну ким айтат эле? Эгерде кызматты керек болсо айтат эле, унчукпай эле, сиздики туура эле, макул эле, мен ата кетирип койтуп айткан эмесмин деп актанат эле го. Кызматтын кереги жок болгон бул ишиге. Бул иши биз мамлекетибиздин как-то бир алдыга жылып бир ер азамат уул кыздар башкарсын деген таза. Андай болбой калды да шартында. Мына ушуну айтат эрдик деп, ушуну айтат батырлык деп, ушуну айтат мамлекеттик кызматкер деп. Я расскажу вам о воровстве. Оно в крови. И возраст не имеет значения. Это крупнейшее ограбление в истории. Только не говори, что хочешь позвать меня на дело. Я только слышал о джунглях. Я жил во дворце, в клетке, как и ты сейчас. Я кусался, царапался и боролся всю свою жизнь. Пока однажды не прекратил. И заслужил их доверие. Заслужи их доверие, маленький брат. Позвольте представиться. Доктор-психиатр. Моя специализация – пациенты, которые считают себя супергероями. Мне тут не место. Всю свою жизнь я был верен законам чести. Законы эти просты. Почитай богов. Бороняй свою родину. За родину будем сражаться!